Супер ТВ Борбор калабыздагы тойканалардын биринде бул жакта таланттуу айым, ырчы айым Баян Сыдыкованын туулган күнү дегенибиз бүгүн 30 жашка толуп олтурат. Баян айым тууралуу сиз билбеген кызыктардын баардыгы тең алдыда. Алгач ырчы айым залга жолдошу Алибек Жунусалиев менен кирип келип, биргеликте дуэт аткарышты. Мен 30 жашым, анан биз үй бүлөбүзгө ошо 10 жыл толуп, ошо элден бата алайын деп, биздин тойдо 10 жыл мурун тойдо качкан Аяш ата, Аяш апаларыбызды чакырып, эже байкелерибизди чакырып, ошо жакын санаалаштардан бата алалы деп берип атабыз. Ушу тилектерибизге жетип. Келинчегиңизге эмне белек кылдыңыз, кантип куттуктадыңыз? Эми чоң белектерден автоунааларды подарить этчүмүн. Быйыл эми билбейм, бул той берели деп эле ошо менен чуркап калдык. Дагы эмне болду? Эстеп деп айтам азыр. Ошо бир машина подарить эткен. 1 жыл мурун да койбойм. Ошо Кудай таалама миң мертебе ыраазымын. Ушундай ата энем ушинтип өстүрүп, окуу, билим алдырып, анан жолдошума берип койгонун. Жолдошума келсем, жаркыраган кайнене деп так айта албайм а кишини. Мамама ушундай мамалуу болдум. Менде 2 мамам бар. Ошо кайненеме чын жүрөгүмөн аябай ыраазымын. Анан биринчи ушул чыгармачылыкка кадам таштаганым бул кайненеме деген чыгарманы жаздырганбыз Кыялбек Урманбетов агайга барып. Ошол ырымды кырдап берип коеюн. Башыма бак конуп салынган ак жолук, өзүңүздүн колуңуздан бересиз бата көп, келемин апа деп. Кыя өтпөй жолуңуздан, жарокер апа кайненем, жан дилим кошуп чай берем. Укканда сөзүн алкаган, уткандай болом байгеден. Арманым болбосо ырастап, акылын алсам нурастап. Жарымды мага тең кылып, жараткан сизге ырахмат. Жарымды мага тең кылып, жараткан апа рахмат деген ыр жаралган. Баян Сыдыкованын кайненеси Гүлбүбө Мамырканова келининин чыгармачылыгын колдоп, бардык маселесин чечип берерин айтат. Баян менен мен сыймыктанам. Учкашкандан кийин түшө качпа деп мен айтамын. Көп кыйынчылыктар болот экен чыгармачылыкта. Ошонун бардыгын жеңе билип, ошо чыгармачылыкты аягына чыгар дейм. Чыгармачылыгындагы болгон маселени чогуу чечип жүрдүк. Жолдошунан мурда ошо мен көп жардам бердим да. Мындай жолдош эме кандай кылабыз, эмне деп ушундай вопрос менен туруп калат. Анан мен болсо решительно финансы жагын бардыгын менин милдетим ал. Бардыгына мама успевать этем мен. Мен эле жасай коем эле деп эле турат. Анан ким жаман көрсүн андай келинди. Баян Сыдыкованы туулган күнү менен куттуктап, бир туугандары жана шоу-бизнес өкүлдөрү келишкен. Негизи Баян эже менен бир көп эле жыл болуп калды таанышканыбызга. Бир жолу ушу Бахаджо деген клипмейкердин үйүндө клипти тартып, ошол менен отурсак эле Баян эже ошол жолдошу Жезде менен кирип келип калды. Анан ошол жактан тааныштык. Анан мен Баян эжекени сүйлөгөндө эле айттым. Ушул сиз жакшы ырдайт окшойсуз депчи. Творчестводо жүргөн, чыгармачылыкта жүргөн адамдар ушул Баян эжекени абдан сыйлайбыз, урматтайбыз, талантына тазим да. Анткени бул эже аябай жакшы аракет кылып келатат. Таланты дагы бар. Анан өзүбүздүн эжебиз дегендей. Ошол той кут болсун, 30 жашы кут болсун, өмүрү узун болсун, Кудайым ден соолук берсин. Анан чыгармачылык эң жакшы баягы хиттерларды каалайбыз. Мен бүгүн конокко келип калдым. Баян менин сиңдим болот. Баянды туулган күнү менен куттуктаймын. Өзү өтө мындай
оригиналдуу деп айтсам болот. Прическалары чего стоит, прическалар мындай бүгүн келсем уже мындай жана дымчатый серый болуп калыптыр го өң. Баягы күнү караганда эле сары болчу. Билбейм, эртең балким кандай болуп калышы мүмкүн. Анан кийин баягы Баяндын чыгармачылыгын байкасак мындай татуировкаларды аябай жасайт да. Анан мен сурап калдым, бул настоящий, чын элеби десем, жок, аяктан буну атайын барып тарттыртам дейт. Ошо тарттыртып, чыгармачылык кандай нерсе, атайын барып тарттыртып, бул дагы бир искусство. Ошо анан Баянды туулган күнү менен куттуктаймын, ийгилик каалаймын. Али экөө ар дайым Али экөө, сүйгөн экөө бактылуу болушсун, көп бала чакалуу болушсун, ар дайым. Баяна туулган күнү менен куттуктайм чын жүрөктөн. Бар бол дүйнөдөгү бардык жакшылыктар каалайм. Жана ошондой эле Баянын негизи өзүнүн мындай характери адамгерчиликтүү, жакшы ырдайт негизи элечи. Мага жагат Баянын ырдагандары. Анан мындай мага окшош да, айтып койсо болот да кичине дегендечи, мындай жайдары күлүп жайнап жүрөт. Эч качан мындай кайгы мұңдуу болуп, кайгырып жүргөнүн көрбөйсүң да. Супер ТВ таланттуу ырчы айымды өздүк майрамы менен куттуктап, андан ары жолун улады.